Жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушу 80% аяктап калды. Долбоор боюнча оорукананын биринчи бөлүмү 42 орунга, экинчи бөлүмү 30 койкага, реанимация бөлүмү 28 орунга ылайыкташтырылган. Азыркы тапта Ошто COVID-19 оорусуна чалдыккандар кайра көбөйүп жатат. Оорукананын ишке кириши менен бейтаптарды дарылоого шарт түзүлөт. Шаардагы бейтаптардын бардыгына жакшы болот эле, жакшы заманбап жана шарттар түзүлөт эле. Бул жакка жатса, азыр эми айласыздан жанагы дневной, ночной стационарды ачканга шаарда туура келип атат. Оорукана тез курулуучу конструкциядан тургузулуп, жалпысынан 600 метр куб бетон куюлуп, 150 тонна металлык конструкция алынып келинген. Азыркы учурда имараттын ичи тышын актап сырдоо жумуштары жүрүүдө. Бардык электр сымдары, мамчалар коюлуп, тартылып бүттү. Светильниктер, электр чырактары 30% коюлду. Ошо сырткы канализация 45-50%ке бүттү. Ошондой эле ички канализациялар бардыгы тартылып бүттү. Бир гана унитаздары жана ошо ванналары орнотулу элек. Жугуштуу ооруларды кабыл алуу боюнча 100 орунду заманбап бөлүмү ноябрь айынын башында пайдаланууга берүү күтүлүүдө. Ал эми Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун эски имаратын оңдоп түзөө толугу менен аяктады. Жаңы оорукана 90 орунга ылайыкташтырылып, 7 октябрдан тарта жугуштуу ооруларга кабылган бейтаптар жаткырыла баштаган. Оорулар үчүн деле, врачтар үчүн деле өтө шарт жакшы түзүлгөн. Ичинде ПИТ, жана палата интенсивный терапия деп коебуз, жана оорулар үчүн бөлүнгөн өзүнчө бөлүгү бар. Ал жерде реаниматолог, терапевт врачтар иштейт. Оорулашкан учурда ошол жака которуп, ал жерде аппараттар, бардык эмелер жетиштүү которобуз. Башка жеңил учурлары палаталарда 2-2ден болуп бөлүнгөн. Ар бир палатада 2 адамга орун бар. Санузелдери, печка жана плита эмелери кышкы эмеге азыр ошо условиялары жетиштүү эле. Акыркы күндөрү Баткен жана Ош облустарында COVID-19 илдетине кабылгандар кайрадан көбөйүп жатат. Буга байланыштуу Ош облусунда 1500 орун, ал эми Ош шаарында 200 орундуу стационарлар ачылган. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида.